Саламатсызбы балдар. Бүгүн биз химия боюнча предметтик тест жөнүндө дагы силер менен сүйлөшөбүз. Бүгүнкү сабакта биз төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Жалпы республикалык тестирлөөнүн химия боюнча тест тапшырмаларынын башка химия боюнча тапшырмалардан айырмасы. Экинчи суроо: тесттен ийгиликтүү өтүш үчүн абитуриент кандай билгичтиктерге же көндүмдөргө ээ болуш керек? Тест тапшырмаларын аткарууда эмнени колдонсо болот? Жана төртүнчү суроо: химия боюнча предметтик тестке даярдануу үчүн кайсы окуу куралдарын колдонсоңор болот? Өткөн сабакта биз жалпы республикалык тестирлөөнүн тапшырмаларын жана стандарттык тест тапшырмаларынын айырмасын карап көргөнбүз. Анда оксидтер деген темада караганбыз. Бүгүн металлдардын химиялык чыңалуу катары деген темада карап көрөбүз. Биринчи тапшырма: схемалары төмөндө берилген реакциялардын кайсынысы жүрбөйт? Бул суроого жооп бериш үчүн силер металлдардын калыбына келүү активдүүлүгү алардын электрохимиялык чыңалуу катарында солдон оңго карай азаярын билишиңер жетиштүү болот. Демек, биринчи реакция. Ал кайсы катар экенин мынакей билесиңер, Бул электрохимиялык чыңалуу катарында сол жакта турган металлдар активдүү калыбына келтиргичтер, ал эми оң жактагылар активдүү эмес калыбына келтиргичтер. Биринчи суроону карасак, анда биринчи жоопто цинк менен жездин сульфатын ортосунда реакция жүрөтпү, жүрбөйбү? Таблицаны карайбыз. Цинк анан жез. Цинк сол жакта турат бул таблицада. Демек, бул активдүү калыбына келтиргич оңой эле жездин сульфатынан жезди сүрүп чыгарат. Демек, бул реакция жүрөт. Экинчи реакцияда темир менен никелдин сульфатынын ортосунда реакция дагы жүрөт. Анткени темир никелге караганда активдүү калыбына келтиргич. Үчүнчү реакцияда жез менен темир сульфатынын ортосунда реакция жүрбөйт. Бул таблицаны карабай эле биз айтсак болот, анткени силер билесиңер, суутектен кийинки турган металл бул жез болуп атат, ал эми темир суутекке чейинки турган металл. Ошондуктан жез темирдин сульфатынан темирди сүрүп чыга албайт. Төртүнчү реакцияда цинк менен кобальттын сульфатынын ортосунда реакция жүрөт. Анткени мынакей карагыла, цинк кобальтка караганда активдүү калыбына келтиргич. Ошондуктан кобальттын туздарынан аны оңой эле сүрүп чыгарат. Эми ушул эле темадагы суроону жалпы туура жооп айталы. Демек, туура жооп В жез менен темирдин сульфатынын ортосундагы реакция жүрбөйт. Суроо болсо, кайсы реакция жүрбөйт деген болчу. Эми ушул эле суроону биз жалпы республикалык тестирлөөнүн тест дептериндеги тапшырманы карап көрөлү. Жогоруда тажрыйбалардын сүрөттөрү берилген. Бул тажрыйбалардын кайсынысында металл пластинкасынын массасы убакыттын өтүшү менен өзгөрбөйт? Жооптор: биринчиде, экинчиде, үчүнчүдө, төртүнчүдө. Мына силер өзүңөр көрүп аткандай 4 тажрыйбанын сүрөтү берилген бул тапшырмада. Бул суроого жооп бериш үчүн металлдардын калыбына келүү активдүүлүгү солдон алардын чыңалуу катарында солдон оңго азаяры билүү силерге жетишсиз, аздык кылат. Анткени бул жерде суроо металл пластинкасынын массасы кайсы жерде өзгөрбөйт деп турат. Демек, биз логикалык ой жүгүртүшүбүз керек. Кайсы убакта металлдын пластинкасынын массасы өзгөрбөйт? Ойлонобуз. Туура. Демек, металл башка металлдын эритмесине салынып, эгер ошол экөөнүн ортосунда реакция жүрбөсө, анда металл пластинкасынын массасы эч өзгөрбөйт. Демек, биз ошол кайсы тажрыйбада өзгөрбөйт экенин аныкташыбыз керек. Бул үчүн биз жөн гана бул тажрыйбаларды карабастан жана металлдык электрохимиялык чыңалуу катарын карабастан дагы ар бир реакциянын теңдемесин жазып көрүшүбүз керек. Ошондой эле
металдардын салыштырмалуу атомдук массаларын дагы астына жазып коюшубуз керек. Мынакей мындай болот. Цинк менен жездин сульфатынын ортосунда реакция жүрөт. Анткени цинк активдүү металл. Цинктин кычкылдануу даражасы 0 барабар. Ал 1 моль 65 грамм массасы менен оңой 2 электронун берип кычкылданат, эритмеге өтөт. Ошол эле убакта 1 моль жез 64 грамм массасы менен 2 электронду кабыл алып, калыбына келет жана пластинанын үстүнө чөгөт. Эми металл пластинкасынын массасы канчага азайганын же көбөйгөнүн кантип билебиз? Жөн эле цинктин массасы 65 грамм, жездики 64 грамм, айырмасы 1 грамм. Демек, металл пластинкасынын массасы 1 граммга азаят. Экинчи тажрыйбаны карайбыз. Цинк менен жездин сульфатынын ортосунда реакцияда жүрөт. 1 моль цинк 65 грамм массасы менен кычкылданып 2 электронун берип, цинк 2+ өтөт. Ошол эле убакта темир 1 моль 56 грамм массасы менен калыбына келип, пластинанын үстүнө чөгөт. Бул жерде дагы пластинанын массасы 9 граммга азаят. Мынакей чыгарууну астына жазып койдук. 65тен 56-ны алып саласыңар, 9 грамм болуп атат. Эми үчүнчү тажрыйбада темир менен жездин сульфатынын ортосундагы реакция дагы жүрөт. 1 моль 56 грамм массадагы темир кычкылданып эритмеге өтөт. Жез ошол эле убакта 2 электронду кабыл алып, калыбына келет, пластинанын үстүнө чөгөт. Жездин массасы 64 грамм, темирдики 56 грамм, айырмасы 8 грамм. Бирок бул жерде масса 8 граммга көбөйөт. Демек, төртүнчү тажрыйбада карайбыз. Темир менен цинк сульфатынын ортосунда реакция жүрбөйт. Анткени жана катарды карасак, темирге караганда цинк активдүү металл, ошондуктан темир цинктин тузунан цинкти сүрүп чыга албайт. Демек, туура жооп Г болот. Мына өзүңөр көргөндөй эле, бул эки тапшырманы салыштырганда силер теорияны гана билбестен талдаганды, салыштырганды, ошондой эле корутунду чыгарганды билишиңер керек. Химия боюнча предметтик тестти ийгиликтүү тапшыруу үчүн силерге кандай көндүмдөр, кандай билгичтиктер керек? Силер сөзсүз түрдө заттардын түзүлүшү, касиеттери, аларды пайдалануунун ортосунда байланышты түзө билишиңер керек. Химиялык реакциялардын жүрүшүнүн закон ченемдүүлүктөрүн түшүндүрө билишиңер керек. Жана химияда сөзсүз теңдемелерди чыгарасыңар, же химиялык маселелерди чыгарасыңар. Ошондуктан формула жана химиялык теңдеме боюнча сандык эсептөөлөрдү да жүргүзгөндү билишиңер керек. Коюлган маселелерди чечүүдө химиянын негизги закондорун пайдалана билишиңер керек. Закон ченемдүүлүктөрдү, кубулуштарды жана процесстерди түшүндүрүү үчүн графиктерди, таблицаларды, диаграммаларды, модельдерди, схемаларды, электрондук конфигурацияларды пайдалана билишиңер керек. Ошондон башка дагы эгер химияда сөзсүз химиялык эксперимент, тажрыйбаны жүргүзгөндү билишиңер керек. Аны үчүн силер химиялык реактивдерди, идиштерди туура тандап, жана приборлорду модельдегенди же курганды билишиңер керек. Химия боюнча предметтик тестке силер дагы эмне менен колдонсоңор болот? Бул маалымат материалдары, алар силердин тест дептериңерде сөзсүз болот. Менделеевдин химиялык элементтердин мезгилдик системасы, кыска мезгилдүүсү болот. Туздар, кислоталар жана негиздердин эригиштик таблицасы жана бүгүн биз көргөн металлдардын электрохимиялык чыңалуу катары. Химия боюнча предметтик тестти ийгиликтүү тапшыруу үчүн силерге кандай окуу куралдар керек? Силер окуган эле 8-9, 10, 11 класста окуган химия окуу китептери бул жерде авторлор Рудзиц Фельдман. Андан тышкары билим берүү жана окутуу усулдарынын борборунун окуу куралдары бар. Биринчиси абитуриенттер үчүн биология, химия деп аталат. Андан кийин чыныгы тест тапшырмалары деген окуу куралы. Андан тышкары силер 3W testing KG
сайтында онлайн тесттен өтсөңөр болот. Ошондой эле UHW тесттин KG менен сабак илим KG сайттарында силер видео сабактарды көрсөңөр болот. Ушуну менен сак саламатта калгыла, эмки көрүшкөнчө.